чоң капка айлана болот шээрдин батасына топурак салганы барганбыз. Кечээ интернетке Жер үй алтын кени боюнча жыйын өткөрүүнү пландап жаткан активист Айбек Бузурманкуловду Талас милициясы кармап кеткендиги боюнча видео чыккан. Маалыматтарга ылайык укук коргоо органдары болот шээрдин тажыясынан келе жаткан активисттердин жолун тороп, эч кандай түшүндүрмө бербей эле алып кетишкен. Ал аралыкта милиция бөлүмүнүн алдына тез жардам автоунаасы пайда болуп, кимдир бирөөлөрдү күтүп жаткандай түр калтырган. Буга чочулаган активисттер алардын эмне максатта келгенине кызыгышат. Бирок эмнегедир алардан жооп болгон эмес. Азыр эмне максат менен келдиңиздер буяка? Биздин бир бала. Бул жерде роудуда эмне, мисалы үчүн 15 мүнөт туруп сиздер бу жерде жок болчусуңар. Кечеде Бул жерде же эмне бир неме кечеде издеп келген да ушундай городто жүргөндө. А бүгүн Айбекти алып келип камашты, артынан Айбек Бузурманкулов деген азыр активист баланы. Сиздер буяка эмне максат менен келдиңиздер? Комментарий бере албайм. Бул окуя соц тармактарга желдей тарап, коомчулуктун көңүл борборуна айланды. Көпчүлүгү активисттин кармалышын куугунтук катары баалап жатышат. Буга байланыштуу бүгүн Талас областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы маалымат таратты. Элдин баарын мыйзамдуулукка чакырган адам өзү карантиндик посттон текшерилбей өтүп кеткендигине байланыштуу Айбек мырзадан элдин саламаттыгын сактоо максатында тест алынды. Анткени мыйзам талап баарына бирдей. Болот шээрде акыркы сапарга узатууга келген жогорку кызматтагы адамдар да милдеттүү түрдө тест тапшырды. Ошондой эле Айбек мырзага коронавирус күчөп турган мезгилде адамдардын массалык түрдө чогулушуна жол берилбей турганы эскертилип үйүнө жиберилди. Бирок анткени менен жарандык активист Айбек Бузурманкулов мындай билдирүүнү четке кагып жатат. Ал бул кармоону тоскоолдук катары кабыл алганын айтууда. Анткени 24-июнь күнү Жер үй алтын кенинде болуп жаткан алешемдиктер боюнча жыйын болмок. Ишти үзгүлтүккө учуратуу максатында коронавирусту шылтоолоп, медицина кызматкерлерин ыплас ишке түртүштү дейт. Бул негизги максаты ошол мен тиги бүгүнкү саатта чыкалып өтө турган эл менен жер үй маселеси боюнча жыйынга жеткирбөө, ошол жака алып барбоо, эл менен жолугушууну үзгүлтүккө учуратуу максаты деп түшүнөм. Сондуктан губернатор мындай тарыхтан сага калса туура болмок да. Бул окуя боюнча активист укук коргоо органдарына арыз менен кайрылат. Ошондой эле санитардык нормаларды сактоо менен белгиленген элдик жыйын өтөрүү да белгилүү болду. Ал жактан биз Жер үй алтын кенинин айланасында болуп жаткан тымызын иштерди көтөрүп чыгабыз. Мисалга кенди иштетип жаткан Алтын айланс ишканасынын ишин көзөмөлгө алган комиссиянын курамына элдин таламын талашкандар кирбей калган. Мына ушуга окшогон толгон токой маселелерди ортого салабыз дейт. Толкен комитетинде бир топ документтерди алдык, жер үйгө байланышкан. Ошол жерден бир мыйзамга одону бузушат турган жерлерди таптык. Ошолордун баарын элге айтабыз. Могул жерде мондай мыйзам бузуу болгон, могул жерде мондай адилетсиздик болгон, могул жерде мондай күмөн санабыз. Ушунун баарын биз элдик комиссиянын кортусунда жазып, прокуратурага Сооронбай Жээнбековго койбойбуз. Бүгүн да 5 жыйынга ким болот, бийлик тарап болобу, эч кандай провокациялык иштерди кылбаш керек. Биз жашынакай өткөрөбүз деген ниет бар. Элге барабыз, маалымат беребиз. Ушундай эле жыйын буга чейин да Таласта өткөрүлгөн. Анда да алдын ала ижарага алынган залдын бошобой калгандыгы айтылып, тоскоолдуктар болгон эле. Ал эле эмес Жер үй кече бүгүн эртең деген ураан менен чыгып жаткан активисти УКМК бир канча ирет суракка да чакырып келет. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Чаткал, толтура маселелер бүт итбекер сатылып кеткен.